Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынындагы ар кандай маселелер убагында депутаттар тарабынан бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Алсак депутат Тазабек Икрамов өкмөт сырттан келген каржылык жардамдарды мыйзамсыз колдонуп, пандемия менен күрөшүүгө жумшабаганына токтолду. Бул көрүнүш донорлордун 2021-жылы бериле турган жардамдарын кыскартышы мүмкүн дейт. Ишкерлерден негизсиз акчаларды чогултуп жатышат. Буга ким чара көрөт? Биз өкмөттүн жоопкерчилиги боюнча маселени күн тартибине киргизишибиз керек. Мен ошондон буга чейинки коррупциядан түшкөн акчаларды, же болбосо топтолгон акчаларды бүгүнкү күнү кайсы жака иштетилип аткан боюнча дагы эч кимдин кабары жок. Но ушуну дагы күн тартибине коюп, бардык түшкөн акчалар кайсы жака жумшалып атат. Мындан сырткары парламентарийлер трансформация маселесине дагы токтолушту. 2018-жылы кабыл алынган мыйзамдын аткарылышы боюнча өкмөттүн мүчөлөрүнө нааразычылык орун алган. Себеби трансформациянын документтерин бүтүрүш үчүн айыл өкмөттүн башчыларына жылдык убакыт талап кылынып, анысы аз келгенсип документке министрлик комитеттердин колу талап кылынып, ал жерде тиешеси бары да жогу да каралган. Бул туурасында Улукбек Ормонов айтып, өкмөт алмашкандан кийин мурунку кол коюлган документтер жараксыз болуп калышы да мүмкүндүгүн белгиледи. Өкмөт алмашты, мурдагы кол койгондор жарабайт эмес эми. Жаңы келген министрлер кол койдуруш керек экен. Же болбосо мына өкмөттүн областтагы өкүлү кол койгон кагазга 3 ай өтүп кетсе, жаңылаш керек экен дагы. Ушул регламентиңердин бардыгын карап койсоңор. Мына кече айыл чарба министри айтып аттыр, эгерде мына ал макулдашылган министрлердин замдары кол койсо да жарабайт эмес. Бул не деген регламент бул өкмөттүн алдындагы? Ушуга так жооп берип койсоңуздар. Мына мурдагы өкмөттөрдү жаман иштеди, биз жакшы иштейбиз деп келгенден кийин эч болсо ушул маселеде тездик жаратып, мына өкмөттүн аппарат башчысына тапшырма бериңиздер. Аппарат башчыга кирген кагаздар дагы жатат 10 күндөп, ошол кишинин колунда. Бардык министрлик, бардык комитеттер кол койгондон кийин ал жерде эмне үчүн жатыш керек? Бул ишенбөөчүлүкпү, же болсо алар туура эмес кол коюшту бардыгы? Эл өкүлү кворум боюнча маселеге кайрылып, регламенттин 146-беренесин колдонууга чакырды. Аталган беренеде депутат жүйөлүү себептерсиз жыйынга катышпаса, катышпай калган ар бир күн үчүн депутаттык ай сайын төлөмдөрдөн 1/10 бөлүгүн кармап калууга тескеме чыгарат деп жазылган. Регламентте атайын 146-берене бар. Колдонуңуздар ошону. Бир күн келбегенге жанагы 10% айлыгы боюнча ремонтко акча таппай атасыңарбы? Чогулткула ошону. Сразу эле. Ошондо Рахмат, туура айтасыз, Улукбек Зулпукарович. Биз азына комиссияда каттоон жүрүзүп атат, аппарат ошонго ылайык протокол жүрүп атат. Катышпаган депутаттар регламенттеги нормаларды колдонот сөз. Эми албетте жок дегенде эмгек акын актап катышып, көйгөйлүү маселе болсо көтөрүп дегендей. Өз кезегинде Карамат Орозова октябрь окуяларында ИИМдин жана УКМКнын мурдагы жетекчилери ишин таштап качып кеткенин сынга алып, аларды кармоо боюнча чаралар көрүлбөй жатканына суроо салды. Улуттун коопсуздугун сактаган аскер адамдарынын качып кеткени мыйзамда эң оор жаза катары караларын, алар кызмат учурунда чабаал иш алып барышканын белгиледи. Сурагансак, булар устный команда берип, буларды тергеп аткан тергөөчүлөр эч качан жооп бере албайт. Эмне үчүн качып кеткенин себеби, биринчиден биздин экс-президент Алмазбек Атамбаевга жөн жерден токуп иш козголгон, 1,5 жылдан бери ошону далилдей албайт. Далилдей албаган экен үй камагына чыгарыш керек дагы, анан кийин сотун өткөрө бериш керек. Мындан сырткары 4 жолу өзүнүн элине курал колдонулду. Айрыкча Баткендин чек аранын коопсуз абалды коопсуздугун камсыз кылып бербестен, Аксайдын элинен ушу курал колдонуп 50-60 адам ошо жарадар тарткан. Бүгүнкү күчүн эч ким жазаланып, эч ким талап кылынган жок. Андан сырткары Кой Ташта жөнөкөй карапайым калкка улуттук коопсуздук кызматынын өзүнүн көзөмөлүндө турган ушу объектке кол салып отуруп, анда дагы 100га жакын адам жарадар тарткан. Анда жоопкерчилигин эч ким тарткан жок. Мындан сырткары Садыр Жапаровичти коргоо боюнча Осмоналиев митинг кылган. Анда да курал колдонулган. 6-7-синде да курал колдонулду. Булардын ичинде бир адам өлүп, 6-7 адам көзүнөн сакыр болду, жана жарадар алды. Биз ушундай нерселерге жаза колдонбосок, бул окуялар кайтадан кайталана берет. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем,
ушуларды таап келип жоопко тартылсын. Эгерде Опун барып Кашкаровдор ушу келип жооп бербесе, анда тергөөчүлөр жооп береби? Себеби дегенде тергөөчүлөр жооп бербекчи, эненин балдары. Алар устное указание берген аларгачы. Ошончо мен айткым келет, мына бүгүнкү күнгө чейин сот иштеп аягына чыга албастан, сот күн сайын аркага жылдырылып, элдерди ушу кыйынчылыкка алып келип атат да. Орозова мындай сунушу менен президенттин милдетин аткаруучу төрага Талант Мамытов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке, башкы прокурор Курманкул Зулушевке кайрылып, бул ишти соңуна чыгарууга чакырды. Белгилей кетсек, 4-5 октябрдан кийин Кыргызстанда бийлик алмашып, өлкөдө башаламандык орун алган. Бул маалда ИИМдин мурдагы жетекчиси Кашкар Жунушалиев, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев күч тармагына тапшырма бербей, кийин алар кызматын таштап качып кеткени белгилүү болгон. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Жунушалиев менен Опунбаевка кылмыш иши козголуп, изделип жатканын маалымат жыйында билдирген. Иштер бөлүмүнүн министри менен улуттук коопсуздук Опунбаев экөөнүн бүгүнкү күнгө чейин менимче органдар каерде экенин билбей жатат да. Ошол 5 октябрь боюнча тополоңго кылмыш сотко чейинки өндүрүш козголуп бүгүнкү күн тергелүүдө. Ошонун алкагында тиешелүү ошол жетекчилерди менин маалыматым боюнча тергөөчүлөр бүгүн жашаган жери белгисиз коюлду. Ал эми депутат Сагындык Келдибаев унаалардын катализаторлору сатылып жатканын жүйө келтирип, өлкө катализатору жок унааларды каттабашы керектигине, бул жаатта көзөмөлдүү күчөтүү зарылдыгына токтолду. Биздин Бишкек шаарыбыз убагында эң жашыл, эң таза шаарлардын катарында болчу. Бүгүнкү күндө эң кир шаардын катарына кирди да. Буга бирден бир себеп болгон, биз буга чейин да айттык эле, бул боюнча жогорку кеңештин токтомдо кабыл алынган, ошол токтом эмнеге иштебей атат? Мына биздеги шаардагы эски машиналардын көптүгүнөн жана ошол машиналардын катализаторлору жоктугунан, бар болсо дагы иштебегендигинен, мына бүгүнкү күндө интернеттерге рекламалар чыгып атат, сатып алабыз кымбат баада деп. Мына ошолор эмнеге текшерилбейт? Сөзсүз түрдө машиналарды мына башка шаарларда, чоң шаарларда катализатор жок машиналарды жүргүзбөйт. Ушуга бизге берсеңиздер жообун, эмне себептен токтом иштебей атат? Мына РЭОго тапшырма бергиле. Катализатор иштебеген машиналарды регистрация кылбасын. Ушуга тиешелүү органда окружающий средалар ушу боюнча иш алып барсын да. Депутат Дастан Бекешев коронавирус шартына байланыштуу чараларды кайра карап чыгууга чакырды. Эл өкүлү мамлекетте эпидемиологиялык абал толук сакталбай тояштар өтүп жатканын, ошол эле учурда мектептердин жабык турганы балдардын билимин төмөндөтүп жатканын айтат. Наразычылыктар болуп атат. Ушундай менен биз бара берсек, биздин балдарыбыз билимсиз болуп калат. Азыр жөн эле WhatsApp менен тапшырманы берет, WhatsApp менен карайт, кылдыбы же кылган жокпу. Ата-энелер кыйналышат, же жумушка бара албай, башкаларды сурап, мен баламды карап койсоң деп ушундай отурушат да үйдө. Эми бул туура эмес да, карап койгула. Себеби бизде карантин болбой калды таптакыр, ачык эле айтыш керек да аны. Мына студенттер онлайн окуп жатканына карабай, жогорку окуу жайлар доллардын өсүшү менен контракттарын жогорулатып жатканын айтып, өкмөттү механизмдерди карап чыгууга чакырды. Парламенттин 26 ноябрдагы жыйынынын күн тартибинде 12 маселе тездик менен суроо жоопсуз, талаш тартышсыз каралып, добуш берүүгө эл өкүлдөрүнүн саны жетпей калганы үчүн кийинки жумага калтырылды.